o жерде сай ачык экен, мына кетип калат. Айылга кетип отурбу? Мына жол ачык. То огороддон маны талкап атканчы. Достор, мына саат 9:30-дан бир аз эле убакыт өттү. Мына учурдагы абал караңыздар. Ар бирибиздин үйүбүзгө каптап. Бул көчө баягы жолдон кыйла өйдө тургандыктан дагы баягы эки четине арыктай болуп агып, үйдүн баарын да каптап атат. Көрсөңүздөр болот өзүңүздөр. Мына бүттүгү суунун үстүндө туруп атат. Мына учурда айылдын ФАП мектептин алдындагы көрүнүш. Баарын каптап кеткен мынтип мына. Баягы жол менен бул жактын Азамат экен барбайт. аралыгы аябай терең, ага болбостон мына. Бүгүн 25 май күнү саат 19-дарда Бакай Ата районунун Түйтө айылында айдоо жерлерди сел каптады. Бул тууралуу аймактык кабарчыга айыл тургундары маалымдашты. Айылдын четиндеги жер тилкелерине сел түшүп, эгин талааларды жууп кетти. Азыр суу агымы көп болуп, айылга түшүп жатат. Учурда бир дагы бийлик өкүлдөрү, өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери көрүнбөйт. Мындай агым менен айылды тез эле каптап кетет, деди алар. Саат 21:40-та Түйтөдөгү үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты менен мектепти да сел каптады. Учурда айылга өкмөттүн Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбеков, жергиликтүү бийлик жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусундагы бөлүмү иш алып барып жатышат. Айылдын 100дөн ашык тургундары иштеп жатат. Атайын техника тартылды. Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбековдун айтымында, алдын ала эсеп боюнча 12 үйдү сел каптаган. Суунун багытын буруу максатында аракеттер көрүлүп жатат. Бир нече техника иш алып барууда. Суунун агымы түнү менен болоору күтүлүүдө. Саламатсызбы? Учурдагы кырдаал боюнча айтып берсеңиз, эмне иш-чаралар көрүлүп атат? Көрүп турганда Шадыкан айылына бүтүлбөгөн жерде сел түшкөн. Сел башынан арыктан башкарган арыктан ашып, көлөмү өтө чоң болгондуктан айылга кирип кетти. Азыркы баардык ушул айылда болгон ушул суу сугаруу арыктар боюнча чоңойтуу иштери жүрүп атат. Анткени азыр бир 12 үйдө алдын ала маалыматтар боюнча суу кирип каптады. Ошондуктан андан ары жайылышын токтотуу максатында мына техникалар тартылып, ушул суунун багытын бурууга аракеттер көрүлүп атат. Рахмат. Бүгүн 25 май күнү Кадамжай районунун тоолуу аймактарында чоң мөндүр жаады. Бул тууралуу Көтөрмө айыл өкмөтүнүн тургуну Мурат Асанов билдирди. Анын айтымында мөндүр саат 16:30-дарда катуу жаап, 20 мүнөттөн ашык токтогон эмес. Андан кийин жамгырга айланып, сай-сайлардан сел жүргөн. Жылда 25 май күнү катуу жамгыр жаайт. Жаздын күнү жашпала дегендей тез-тезден эле жаан жаап, артынан кайра күн чайыттай ачылып кеткен учурлар болот. Бирок бүгүн жааган мөндүр өрүктөй алчадай чоңдукта болду. 20 мүнөт токтогон жок. Талаада эрте жазда эгилген дан эгиндери жер бетине чыгып калган эле. Алма, өрүк, гилястын мөмөлөрүнө мөндүрдүн терс таасири тийип, дыйкан багбандардын мээнети акталбай калбасын, зыяны тийбесе экен деп жатабыз, деди Асанов. Мөндүр Кадамжай районунун Көтөрмө айыл өкмөтүнүн Тамаша, Көтөрмө, Майдан айылында жана Бирлик айыл өкмөтүндөгү тоолуу аймактарда дагы катуу жааган. Жүрүп бараткан жол тандабастын номери кантип өзгөрүп кетти? Бишкек шаарынын көчөсүндө жүрүп бара жаткан Toyota Land Cruiser жол тандабасына тагылган номердин өзгөрүп кеткендигин көрүүгө болот. Бул видеону Короче Telegram каналы жарыялады. Видеодон автоунаанын арт жагына тагылган LEV 888 номери алмашып, 888 ABN деп өзгөрүп кеткенин көрүүгө болот. Бул жер болжол менен Абдрахманов көчөсү менен Жибек жолу көчөлөрүнүн аймагы экени айтылууда. Кайгуул милициянын маалымат кызматы бул автоунаанын изделип жаткандыгын, толук маалыматты кийинчерээк берерин айтышты. Нарында буйрукка баш ийбеген бүтүрүүчүлөр кармалды.
Нарын районунда орто мектептин бүтүрүүчүлөрү тыюу салынганда карабай эс алууга чыккан, ал окуучулар кармалды. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, милиция кызматкерлери мугалимдер менен биргеликте мектеп бүтүрүүчүлөрүнө акыркы коңгуроо майрамына карата көңүл ачуучу жайларга барууга, атайын унаа менен кортеж уюштурууга тыюу салынганын эскертишкен. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Нарын шаарындагы орто мектептердин окуучулары оттук аймагына эс алууга унаа менен бара жаткан жеринен токтотулду. Бүтүрүүчүлөр ата-энелерге тапшырылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле Нарын районунун Миң Булак айылынын бүтүрүүчүлөрү унаалары менен бейбаштык кылып жүргөн жеринен кармалып, мыйзам чегинде тийиштүү чаралар көрүлдү. Мени кармоо учуру деп УКМК тараткан видеодогу адам мен эмесмин, дейт Мелис Аспеков. Бишкектин 1-май райондук сотунда активист Мелис Аспековдун иши боюнча соттук отурум болуп өттү. Аспеков өз сөзүндө күнөөлүү эмес экенин айтып, УКМК тараткан видеодогу адам өзү эмес экенин белгиледи. Мен 100% күнөөлүү эмесмин. Үйүмдө 2-3 миң доллардай акча бар эле. Мен ал акчаларды УКМК кызматкерлерине өзүм берип, иштин материалдарына кошуусун айткам. Алар ал акчаларды мен алып жаткан учурда кармалгандай түр көрсөтүп жатышат. Мага 250 миң долларды бир нече бөлүккө бөлүп алып келип берген деп жатышат. Андай болсо эмнеге акчаны алып жаткан учурду кармашпайт? Видеодо көрсөтүлгөн акчаларга белги коюлган эмес. УКМК тараткан видеодо мени кармап жерге жаткырып койгонун көрсөтүп жатышат. Бирок видеодогу адам мен эмесмин. Менин үйүмө келишти, эшикти өзүм ачтым. Жада калса менин колумду эч ким кайрып кармаган эмес, деди Аспеков. Мелис Аспеков 8 январда УКМК тарабынан кармалган. Ал 10 январда 1-май райондук сотунун чечими менен ал жана дагы бир активист Улан Жураев Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде камакка алынган. УКМК алар бул ишканада 250 миң доллар талап кылганын билдирген. Кийин Жураев үй камагына чыгарылган. Кийин тергөө абагында отурган активист Аспеков Фейсбуктагы баракчасына президент Жапаров талапкер учурунда шайлоо комиссиясына экс-президент Сооронбай Жээнбековдун үй бүлөсүнөн 10 миллион доллар алганы тууралуу билдирүү жазган. Ички иштер министрлиги анын бул билдирүүсүнө байланыштуу сотко чейинки териштирүү баштаган. Жарандык активист Улан Жураевке 260 миң сом өлчөмүндө айып пул салуу өкүмү чыкты. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун маалымат кызматынан маалымдашты. Маалыматка караганда, активист кылмыш жаза кодексинин 203-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пункту боюнча күнөөлүү деп табылып, 260 миң сом айып пул салынган. Соттун чечими 11-майда эле чыккан. Маалымат үчүн 9 январда УКМК жарандык активист Мелис Аспеков менен Улан Жураевди 250 миң доллар талап кылган деген жүйө менен кармаганы маалымдалган. Андан соң райондук сот аларды УКМКнын СИЗОсуна 2 айга камакка киргизген. Кийин Улан Жураев үй камагына чыгарылган. Москва шаарында 4 жана 5 жаштагы кыргызстандык эже-сиңди өрттүн кесепетинен набыт болуп, ата-энесине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Кабар агенттигине Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган факт боюнча Россия Федерациясынын Москва облустук тергөө комитети тарабынан Россия Федерациясынын жазык кодексинин этиятсыздыктан улам 2 же андан көп адамдын өлүмүнө алып келүү беренесинде каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголду. Кырсык 22 майда катталган. Москва облустук прокуратурасы кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшүн көзөмөлгө алды. Кыздардын сөөгүн мекенине алып кетүүнү уюштуруу иштери чечилип жатат. Кыздардын ата-энесине каза болгондорду Кыргызстандын аймагына алып кетүүгө байланыштуу чыгымдарды жабуу боюнча кенемте алуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу тиешелүү сунуштамалар берилди деп маалымдашты элчиликтен. Кыргызстандыктарга электр энергиясын үнөмдөө эскертилди. Кыргызстандын улуттук электр тарамагы ишканасы элге кайрылып, электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Анда 2021-2022 жылкы күз-кыш мезгили электр тарамагындагы дефициттен улам катаал болоору айтылган. Апрелде президент Садыр Жапаров электр энергиясына тарифти көтөрүүнү сунуш кылган. Жаңы тариф саясаты августка чейин коомдук талкууга коюлуп, чечим кабыл ала турганы айтылган. Ал тарифте аз камсыз болгон 200 миңден ашык үй бүлөдөн башка абоненттерге электр жарыгынын баасы азыркыдан 2 эсе кымбаттайт.
Учурда Кыргызстанда элге электр энергиясы 1 киловатт-саат үчүн 77 тыйындан бирдиктүү тариф менен берилип жатат. Эми сунушталган жаңы тарифтик саясат боюнча калк 3 категорияга бөлүнөт. Кыргызстан жылына орто эсеп менен 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Өлкө өзүн электр жарыгы менен камсыздай албай калган жылдары коңшу Казакстан менен Өзбекстандан сатып алат. 2021 жылы электр энергиясынын таңкыстыгы 3 миллиард киловатт-саат деп эсептелди. Учурда кыргыз өкмөтү Казакстандан 900 миллион, Өзбекстандан 750 миллион киловатт-саат алып жатат. Аны Кыргызстан 3 жылдын ичинде бөлүп кайра электр энергиясы менен кутулууну пландоодо. Баткен облусунда 4300 гектар жер аянттан чегирткенин уюгу табылды. Бул тууралуу Айыл, Токой жана Суу чарба министрлигинен кабарлашты. Ага ылайык өсүмдүктөрдү химизациялоо жана карантиндик коргоо департаменти Баткен облусунда зыянкеч чегирткелердин личинкаларын изилдөө иштерин жүргүзүштү. Изилдөөнүн жыйынтыгында Баткен облусу боюнча 5500 гектар жер аянт изилденип, анын ичинен 4300 гектар жер аянтынан чегирткенин уюгу табылып, химиялык дары-дармектерди колдонуу керектиги аныкталды. Бүгүнкү күндө 2700 гектар жер аянт химиялык иштетүүдөн өттү. Анын ичинен Лейлик районунда 900 гектар, Кадамжай районунда 1600 гектар, Баткен районунда 200 гектар аянт жерлер микрокайнер аппараттардын жардамы менен химиялык дары-дармектер колдонулду. Зыяндуу чегирткелерге каршы жүргүзүлгөн химиялык иштөөдөн кийин Баткен регионалдык бөлүмдөрүнүн адистери тарабынан биологиялык эффективдүүлүгүн текшерүү иштери жүргүзүлдү. Учурда чегирткелерге каршы күрөшүү иштери уланууда деп айтылат мекеменин маалыматында. Өз учурунда тажиктерге жардам берген жалгыз өлкө болгонбуз, дейт Аскар Акаев. Баткендеги тажик тараптын агрессивдүү кол салуусу боюнча экс-президент Аскар Акаев жергиликтүү маалымат каражаттарына комментарий берген. Өз учурунда тажиктер биздин түштүк жолдорду жашоо жолу деп аташкан. Ал жолдор тажиктерге сырткы дүйнөгө жол ачкан. Алар бизге 1990-жылдары аябай ыраазы болушкан. Биз жардам берген жалгыз өлкө болгонбуз. Саясат, моралдык, экономикалык, гуманитардык жактан колдогонбуз. Качкындарды эч кандай чектөөсүз кабыл алганбыз, дейт Акаев.